Bismillah, velhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Eddalu alal hayri kefa'alih, Peygamberimiz жақшы işke sebepçi bolğan insan oşol жақшы iştin özün jasagançalyk deňgeldegi soopga ee degen. Andıktan bugün Oş şaharının Jaştar parlamentinin töragası Abiyev Kadirbek Azamat omda alıp köpürö bolup Oş menen Bişkekti baylanıştırıp ekөөнү эле эмес дүйнө жүзүндөгү ушул интернет баракчаларын колдонуучуларга ушул баракчалар аркылуу жаштарга бир сабак жетип калса деген бир жакшы максатты алдыга коюп бүгүн жүзөгө ашып атат да. Алдыга коюлган максатты жүзөгө ашыруу үчүн тема адеп ахлак, талим тарбия. Hajga, umraga барып келген инсандардын жасаган хажы жана умрасын толук кабыл болгон болбогонун билсе болобу деп ислам алымдарынан сурашканда аны билүү аябай оңой, жеңил да турат. Кимдир бирөөнүн хажы умрасы кабыл болду деп колун кыса кармап кабыл болгон хажыңыз менен жасап келген умраңыздын кабыл болушу менен деп кыссаң, куттуктасаң ашыкча да болбойт. Аша да чаппайсың. Кээ биркилер айткан, бошору кургур, бекер эле акчаң кеткен экен да. Неге мындай кыласың деп ичиңден гана кыңгыранып койгон келет. Каягынан билебиз десе, хажга жөнөп, умрага жөнөөрдөн мурдагы элден, элге жакпаган, Аллахка жакпаган, коомчулукка жакпаган, шариятка дал келбеген жаман кылык, жорук, жат көрүнүштөрдөн хаж умрадан кайтып келгенде биротола арылып, эң мыкты адеп, ахлак, талим, тарбияга көчүп келсе, мына ошол инсанды кут туткасаң жараша берет деген да. Кут ошол сыңары Рамазандын чыгышына аз калып баратат балдар, жаштар. Көбү кетип, азы калды. Анан ошол акыркы 10 күндүк ал кайталанган бир 10 күндүк да. Мына ошол 10 күндүктө адеп ахлактын фундаментин коюп, талим тарбиянын кышын кынап ала турган болсок, анда биз оңолдук. Рамазан бүткөндөн кийин ар бириң өзүңдү Хазрат Умар ибн Хаттаб радияллаху таала анху айткандай, "Хасибу анфусакум qabla an tuhasabу". Аллахтын алдына барып эсеп кысап бергичекте эле ар бириңер өзүңөр ушул дүйнөдө эсеп кысап алгыла. Эмнени жасадым, эмнени жасай алдым, эмнени жасаганга жетиштим, же эмнени жасай албадым деп. Вазину а'малакум qabla an tuzanu. Аллахтын алдындагы амал таразага жасаган амалыңар өлчөнгөнгө чейин эле сен бул дүйнөдөгү жасаган амалыңды өзүңдүн абийир таразаңа өлчөп көрчү. Ыйык Рамазана ичим мен муногу сөгүнгөн тилденгендерим калды. Анын ордуна мен момундай болуп жакшы сөз сүйлөп калдым. Тигиним калбаптыр. Бирөөнүн аркасынан сүйлөгөнүм калбаптыр, ушактаганым калбаптыр, ушак укканым калбаптыр десең, демек анда сен дагы деле оң элексиң. Ыйык Рамазан айдын бүтүшү менен айт намаз окуп келе жатканда эле, же айт намазга бара жатканда эле, кимдир бирөө менен тамашалашып кетсең дагы субханаллах, алхамдулилlah, түртүлүп жыгылып кетсең дагы субханаллах деген сөздөр оозуңдан чыгып атса, демек оразаң кабыл болду. Өзгөрүү сизде мыкты. Анан дегенде эле оозго агыт кирип, ооздан карит чыгып аткан болсо, демек анда орозону да өзүбүздү да булгаган болобуз да. Кудай сактасын. Ошон үчүн Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам негизи менин бул дүйнөгө пайгамбар болуп жөнөтүлгөндөгү негизги максат иннама бу'исту ли утаммима макаримал ахлак. Мен бул дүйнөгө пайгамбар болуп жөнөтүлүүдөн максат эң мыкты, көркөм, сулуу мүнөздөрдү жогорку деңгээлге көтөрүп жеткириш үчүн. Намаз окусаң дагы мүнөзүң оңолот, хажга барсаң дагы мүнөз, орозо тутсаң дагы мүнөз, зекет берсең дагы мүнөз оңолуш керек. Мүнөз оңдолбодубу, демек ал ибадаттан биз баар ала албадык. Биз демек мүнөзүбүздү оңдоо менен пайгамбарыбыздын мүнөзү менен мүнөздөнүп атабыз. Пайгамбарыбыздын мүнөзү менен сулууланып атабыз. Андыктан
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem innal mar'a al mu'min же болса al muslim la yudrik bi husni khuluqihi darajata as-saim al-qaim. Biz hazır orozodabız. Болгондо дагы фарз орозодо. Бирок кээ бир адамдар орозо тутуп атып, фарз орозо тутуп атып, нафил орозонун дагы сообун алганча кетет. Farz orozonu tutup atıp hazır, nafil orozonun soğubun algança ketedi. Taravih okup atabız Kudayga şükür. Tahajjud okup atabız. Hatmul Kur'an okup atabız. Kimdir biröylөр hazır taravih okup başladı, ortolop kaldı, büttü, birazdan tahajjud da okuydu. Al, bugünkü taravihten, bugünkü tahajjudun soğunan başka dağı bir tahajjudun soğunu aladı. Bugünkü tutup bütkön farz orozonun soğunan dağı bir başka nafil orozonun soğunu aladı. Kim? Emi okup duran. Peygamberimiz. İnnel mar'al muslim. El museddid. Çınığı mümin insan en mıktı körküm münözü menen gündüzü geçke orozo tutup nafil orozo tutup tünü taң atqıça tahajjud namaz okugandın soğun alat dedi. Subhanallah. Kagılayınlar. Farz orozongorgo koşulup gündüzgü kul kadebiңердин mıktılığı menen sizlerge nafil orozo dagı soğuk жазылып атат. Ошол эле кул кадебиңердин түнү дагы мыктылыгы менен таравих tahajjudду бүткөнүңөрдөн кийин силерге мүнөзүңөрдүн мыктылыгы менен tahajjud окубасаңар дагы tahajjudдун сообу жетип атат да. Ушул жагына келгиле. Баланчы орозо тутуптур дегенде көпчүлүк адам оңолсо экен. Былтыры мунул оңолду эле. Эми мунушул оңолсо болду дей турган деңгээлде орозо тутушубуз керек. Rubba hal afsah min maqal. Kээ бир адамдардын кыймыл аракети kimdir biröөнүн эртеден кечке чейин сайрап, безилдеп, насаат айтканынан артыгыраак турат. Силердин жүрүм турумуңар, кыймыл аракетиңер, kimdir biröөгө жасаган мамилеңер дагы бирөөнүн жумага барып, хутбага, маселеге, намаздарга барып, маселе уккандан дагы сенин ага кылган мамилең артыгыраак даават кылсын. Сурасын. Бул инсандын мамилеси кул кадеби ушунчалык экен, каяктан үйрөнгөн мындай кул кадепти? Анан качан оңолду десе, сиз жөнүндө сиздин аркаңыздан эң мыкты жакшы сөздөр гана сүйлөнүп, бул ыйык Рамазан айда оңолду. Рамазанда ушундай оңолду дейсиз, ошол оңолгон боюнча ушинтип калды. Ой, ушунун туткан орозосуна суктанып жүрөбүз. Биздин туткан орозобуз ушунун туткан орозосуна жетпей атат. Анткени биз өзүбүздүн мүнөзүбүздүн оңдолбогонунан биздин туткан орозосунун шоунасына илешпейт деп өкүнүчтө келе атабыз. Дей турган деңгээлде орозо тутушубуз керек биз бүгүн. Ыйык Рамазан айдын акыркы күнү ислам алымдар айткан. Ыйык Рамазан айдын акыркы күндө ким эмнеге ниет кылып, ким эмне менен көбүрөөк алек болуп, ким эмнеге кадам таштап, кол узатып, аракет эле кылып калса, Аллах аны Рамазандан кийин дагы өмүрүнүн аягына чейин ошол жашоо менен жашатат, жана ошондой кулк адеп мүнөз менен өлтүрөт деген. Тагыраагы мен Раббим ушул акыркы 10 күндүктө оңолоюн десе, Аллах аны оңдойт. Бирок өз аракет кылыш керек. Анткени Аллах өз аятында айтты: "Инналлаха ла югайру ма биқаумин хатта югайру ма би анфусихим садақаллахул азим." Аллах айтат: "Бендем калыптанып калган жаман кылык жоруктан биротоло өзү суурулуп чыгып, жакшы адеп ахлакка өтүп өзгөрмөйүнчө, мен ага эч качан жашоосуна өзгөртүү киргизбеймин" деген. Өзгөрүүнү мына биз бүгүн өзүбүздөн башташыбыз керек. Келгиле, мыкты өзгөрүүнү баштайлы. Кимдир бирөө ушул ыйык Рамазандын акыркы 10 күнүндө Куран барактап эле окуп кала турган болсо, анын өмүрүнүн аягына чейин ушу сөмөй менен бармагы Куран барактап калат. Окуйт. Ким ушул ыйык Рамазандын акыркы 10 күнүн түнүндө
интернеттен жаман тасмаларды, жаман сүрөттөрдү, жаман сөздөрдү көрүү жана аны жөнөтүп жайылтуу менен, таркатуу менен алектенсе, ал өмүрүнүн аягына чейин ушак айтуу, ушак жайылтуу, имиш чыгаруу менен гана алек болот. Жада калса ал киши өлүп атканда дагы эркек болсо аялынын, уулунун, кызынын бир айыбын айтып туруп анан өлөт деген. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах деп өлө албайт. Ал бирөөнүн айыбын айтып, ушак айтып атып анан өлөт деген. Кудай сактасын. Оңолууга аракет кылалы жаштар, кагылайындар. Улуу муундун тилинде бир сөз бар. Келечек биздин ушу жаштарда. Бул келечек муун деп алар аябай силерден бир мыкты нерсени үмүт кылып келатат да. Ошолордун үмүтүн актагыдай кылып, мен өткөнкү сабагымда айткандай, ражулун би афи rijal деген 1000 кишиге арзыган бир инсан, миллионга арзыган бир инсан болуп жашайлы. Биз ошондо иншаллах оңолобуз. Эң негизгиси мүнөздү оңдоп. Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям эгерде күзгүгө көрүнө турган болсо, биз сыяктуу жасаныш үчүн көрүнбөйт эле. Көпкө узакка туруп, тиягын биягын качлап турбайт эле. Пайгамбарыбыз сырттан келген башка дин өкүлдөрүнүн ислам динди кабыл алам дегенине гана бир аз кооздонуп жасанып чыгып бара жатып, үйүнүн ичиндеги туп-тунук суу толтурулган казанга ийилип бир тиктеп туруп, өзүнүн башы, үстү башын бир аз оңдоп анан чыгат эле. Өзү күзгү көрүнүү сүннөт. Бирок күзгү көрүнүп атканда дагы бир сөздү айтуу сүннөт. Пайгамбар эмне деген? Аллахумма хассин хулуqi кама хассанта халqi. Я Раб, эй жараткан Алла, менин келбетимди кооз кылгандай, эми мүнөзүмдү дагы сулуу кылгын дейт эле. Аллаху акбар. Карабайсыз, пайгамбардын күзгүгө көрүнгөндөгү дуасы. Аллахым, келбетимди чырайлуу кылдың, кооз кылдың. Эми ушу мүнөзүмө дагы келбетиме жараша дал келтирип, төп келтирип бир сулуу кыл деп дуа кылат эле. Баягы айдай чырайын кыктай кылыгы бузуптур деген сөз бекеринен калган эмес да, кагылайындар. Сулуулугуң жолдо калсын. Мынабул адеп, ахлак, жүрүм, турум, таалим, тарбия, тайкы болуп, тайыз эле боло турган болсо, бөксө болуп, көрөнгө бош эле боло турган болсо, анда анын чырайын чылап ичет белең. Эң негизгиси ислам менен оңдолгон, сонна менен болгон, хадис жана аят менен сулууланган мүнөзгө эч нерсе жетпейт. Ал эми сиз кимдир бирөөнүн бир сөзүн жакшы көрөсүз, дагы бирөө кимдир бирөөнүн басыгын, күлгөнүн, ырын жакшы көрөт да. Ал эми биздин ичибизден пайгамбарга эң сүйүктүүбүз боюбуз узуну, же кыскасы, же таразда салмактуусу, же дасмыялуусу эмес, же түндүктүк, же түштүктүк эмес. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям: "Инна мин ахаббикум илайя ахасинукум ахлаqa." Мага силердин араңардан эң сүйүктүү, эң жагымдуу көрүнө турганыңар кыяматта. Мага эң жагымдуурагыңар силердин араңардан мүнөзү эң мыктылар. Одоно эмес, корс эмес, хополо эмес, назик, мунайым, жумшак болгон инсан, демек ал мага эң сүйүктүү көрүнөт. Эң жакын, эң сүйүктүү көрүнөт, эң жагымдуу, эң сулуу көрүнөт. А пайгамбарга эң жакын, эң жагымдуу көрүнгөн инсан ал пайгамбар шафаатына илешти деген түшүнүк. Базарда эки киши турат эле. Эки киши катар туруп соода кылат эле. Бирөө уксус сатат эле. Уксус, сирке. Бирөө бал сатат эле. Экөө ушундай жанаша турат, аябай жакын. Базарга кирген кардардын баары уксус саткан кишинин уксусунан алчу. Анан бал саткан сатуучу уксус саткан шеригине: "Адамдар эмне акылынан азып калганбы? Кыйыл эле акылынан азып керосолонуп калган го" десе, уксус саткан киши: "А эмне болду?" "Ой, моңу карабайсыңбы? Бал деген нерсе Кур'анда келсе,
аятта келсе, дарлык касиетин Аллах да пайгамбар да жеткирип айтып берсе, жашынакай турган, жеген сайын адамдын жегинди келтирген, жыттаган сайын адамды ушунчалык мурдун жара турган, каңылжырыкты ушундай жарыра турган мыкты тоо балы турса, тамчысын жесең дагы таңдайыңды күйгүзүп бере турган, сендеги ачуу уксусталып атканына таң калам да. Адамдар кыйла эле акылдан азып калган эмеспи? Уксус саткан киши бал саткан шеригине карап туруп, адамдар бузулган эмес, досум, адамдар бузулган эмес. А эмнеге? Мен ачуу болгон уксусту бал тилим менен сатып атам. Сен балыңды уксус аралашкан тил менен сүйлөгөндүгүң үчүн сенин балыңа эч ким жакындагысы келбейт деп жооп берген да. Анықтан кагылайындар, бал тилдүү болгула. Бал тилдүү болсоңор бардык иш бүтөт. Ачуусу келип жаткан киши дагы, инсан дагы бал тилге салып сүйлөсөңүз жибип кетет. Наристеге канчалык ширин сүйлөсөң ошончолук сага келе берет. Ал бирөөнүн наристеси болсо дагы эркелетип, жашынакай сүйлөп койсоң ал келе берет сага. Андыктан ыйык Рамазан айдын силерге болгон бир таасири, сабагы тилиңерди оңдогула. Мына бул Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям «Ала ухбирукум бимен яхрум алейхин нар». Тозок кимди куйгуза албайт, айтайынбы деди пайгамбар. Тозок кимди куйгуза албайт. Бул дегени араңардан ким тозокко түшпөшүн айтып берейинби деди. Сахабалар баары селт этти. Анткени баары тозоктон кутулуп бейишке киргизи келет да. Мен деле баары ушуп турабыз азыр мисалы. Кавлу бела я Расулуллах. О Аллахтын элчиси, ата-энебиз сизден садака болуп кетсин. Айта салыңчы. А өзү биздин жашоодогу негизи максатыбыз ушул да. Тозоктон кутулуп бейиштик болуш. Пайгамбар айтты: "Кулли хайyin layyin qaribin sahlin." Subhanallah. Ар бир жумшак, аябай жеңил желпи. Атка жеңил, тайга чак деп кызматка жеңил го. Баягы жамбашы оор болуп отуруп калат го кээ-бирлер. Жок. Пайгамбар айтат: ар бир жеңил, өтө жумшак, кариб, адамдарга ушунчалык жакын, анан назик, уккулуктуу, ширин, бал тилдүү инсан ал бейишке кирет деген. Субханаллах. Тозок аны өрттөй албайт. Анткени анын мүнөзү оңдолду. А мүнөзүн оңдогондун башаты каякта десе, анын ыйманы оңдоду. Башаты. А эмнеге? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Иттақиллаха хайсума кунт." Каерде болбосун, качан ким менен болбогун, кандай алда болбогун, Аллах Тааладан чындап корк. Аллах Тааладан ким коркот? Ыймандуу инсан коркот. Рамазан ичи аябай ибадатчыл болуп, анан Рамазан чыгып кеткенден кийин ар ким өзүнүн билген кыгын жыттай бербеш керек. Рамазандын Раббиси болгон Аллах Таала башка 11 айдын дагы Раббиси. Ошондуктан күн раббанийя ва ла такун рамданийя. Кудайга сыйынган бол, Рамазанга эмес. Рамазанда ушунчалык жоомарт болуп, түнү таравихке турган, Рамазан чыгып кеткенден кийин Рамазанда таравихке чыгып, таравихке туруп жүргөн, эмнеге башка айда тахажжудка тура албайсың? Кудайдан чындап корк. Ва атби'ис сайyi'атал хасаната тамхуха. Билип же билбей бир жашырып алган күнөөңдүн жуулушун кааласаң, аркасынан дароо жакшы иш жаса. Бул дегени Кудайга тооба кылып, пешене менен жер сүзүп тооба намазын оку. Кудайдан кечирим сура, намаз оку. Эми үчүнчүсү карап туруң. Ва халиқин наса би хулуқин хасан. Адамдар менен эң мыкты мамиледе, эң мыкты мүнөз менен мамиледе бол. Алар канчалык жаман сүйлөсө дагы сөз түрдө аларга мыкты жооп кайтар. Эмнеге? Эшек тээп алса, теппейсин. Ит тиштеп алса, тиштебейсин. Анткени эшек менен иттин деңгээлине түшүп, эмне кыласың? Сен адам боюнча кал. Сени иттин, эшектин деңгээлине түшүп, акарат кылып аткан адамдардын деңгээли түшүң менен, сен дагы ошол адамдардын салмагын чалгана, салмак ээ болосуң таразыда.
Ошон үчүн кошунасы дайым үйүнөн чыккан таштандыны чакасы менен арканкы кошунанын үйүнүн алдына таштап кетип калчу эле. Дайым ушундай кылчу эле. Ал кошуна эч качан бешенесин тырыштырбай, кошунасы алдын кошуна таштаган таштанды чаканы алып, таштанды таштай турган жерге алып барып, аны таштап, чакасын таза кылып жууп, анан өзүнүн үйүнүн алдындагы эң мыкты бышкан мөмөлөрдүн эң мыктысын бирден арчып жууп тазалап туруп, анан үйүнүн алдындагы 1-2 гүлдөн үзүп туруп, ая жыттуусун болгондо дагы ошо алмалардын үстүнө коюп, чакасын алып барып, алдыңкы мусор таштаган кошунасынын үйүнө таштап койчу эле, коюп койчу эле. Муну көп адамдар билчү эле. Бир күн сурады: эмнеге ушундай кыласыз? Бул сизге жамандык кылып атса, а сиз буга моминтип кайтарып атасыз. Эми жоопту карагыла. Ар бир адам өзүндө барды жасайт да. Ар бир адам ичинде, жүрөгүндө, өзүндө эмне болсо ошону жасайт да. Анын жүрөгүндө, анын жашоосуна, анын денесине жалаң эле таштанды толуп калса, ал мага андан башка эмнени берет эле? Мага берип атат да ошону. А мен эми ошого теңелип эми бирөөлөрдүн таштандысын алып келишим керекпи? Менде таштанды жок. Менде богоздонуу жок. А менде алмам бар, бышкан мөмөлөрүм бар. А менин үйүмдүн алдында гүлдөр өсүп турат. Болгон бере берейин. А менин тилим богоздонбойт. Оозум жакшы. Тилим оңолгон. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сахабалар: "Я Расулалла, бейишке адамдарды эң көп киргизген ал эмне?" дедиле. Пайгамбар айтты: "Такваллах ва хуснул хулук." Бейишке адамдарды эң көп киргизген эки эле мүнөз бар. Биринчиси таква, Алла, Кудайдан коркуп таквачылык кылуу, экинчиси мүнөздү оңдоо деди. Жакшы. Анда я Расулалла, адамдарды тозокко эң көп киргизүүчү мүнөз кайсыл? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ал-фам вал-фарж", ал-ажвафан. Эки көңдөйчү. Бул дегени эки жактын ортосундагы сөөгсүз тил, эки сандын ортосундагы сөөгсүз эт. Ушул экөө адамды тозокко киргизет. Мен эми ошол таштанды таштаган инсанга теңелип, эмнеге сен менин үйүмдүн астына таштаңды таштап атасың, а өзүнүн ордуна барып таштабайсыңбы деп ошонун деңгээлине түшүп теңелип, кабыл болуп жаткан, бейишке киргизип аткан, бейиштик кылып аткан такыбалыгы менен мыкты мүнөзүмдү булгап, тозокко киргизчү ушу тилим менен аны акарат кылайынбы деген да. Андыктан күнөөлөрдү куйкалап жок кылып, бейиштик кылып жаткан ыйык Рамазан айга кошул ташыл мүнөзүбүздү оңдой турган болсок, биз буюрса нур үстүндө нур болуп, ыйык Рамазан ай менен мурдагы Рамазандан бир башкача өзгөчө кайырлашып чыгып кетебиз. Бул Рамазан көпчүлүктүн эсинде калсын. Ой кокуй, субханаллах, 2020-жылдын мунугул Рамазаны мен үчүн болуп көрбөгөндөй бир өзгөрүү киргизди. Жашоому, жеке жашоому, жан дүйнөмө, үй бүлөмө, досторума мен башкача инсан болдум. Ошол өзгөргөнүм өзүмө да сезилип атат деп туткан орозобузга өзүбүз ыраазы боло турган бололу. Сөзүмдүн аягында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Ида сарратка хасанатук ва саатка сайyiатук фа анта муъмин", садака Расулуллах. Жасаган жакшы ишиңизге кубанып, күдүңдөп, "Ой, ушуну жакшы жасап койдум да" деп өзүңүзчө апкарып, жүрөгүңүз жибип, кубанычыңызды койнуңузга каката албай бирөө менен бөлүшүңүз келип, уртуңуздан жылмайып кетпей атса, анча-мынча кетирип алган кемчилдигиңизге бешенеңизден каржап, кайгырып, капаланып, "Ай, ошону бекер жасадым да, неге ошону жасап койдум" деп капаланып жатсаңыз, дейт пайгамбар, "Фаанта муъмин", анда сиз муъминсиз иншалла. Анда сиз муъминсиз. А муъминдин бара турган жери иншалла бейиш болот. Көрөрмандардын баарына ыраазычылык, ыйык Рамазан айыңарды, туткан орозоңарды Алла Таала кемчилигиңиз кабыл кылсын.
Рамазандын акыркы 10 күндүгүн ибадат менен, намаз менен, Кур'ан тилаваттар менен өткөргүлө. Сөзүмдүн аягында дагы бир жолу ыйык Рамазан айдын акыркы 10 түнүндө жашырылган Кадыр түндү 19 майдан 20 майга өтүп аткан күнү, 26 орозодон 27 өтүп аткан түнүндө 7 каналда биз менен Кадыр түндү түз эфирде чогуу тоскула. Дагы бир жолу чоң рахмат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.